Дегеле достун орду тугандар, акыретте ушунчалык ойду экен. Акыретте достун орду ушунчалык ойду дейт. Бул жөнүндө аятта мындай дейт. Астагфирулла фама лана мин шафиин вала садиқин хамим деген аят бар. Бул капыллар тараптан айтылган сөз. Тосокко түшкөн капыллар айтат экен. Бизди шапаат кылуучулар жок дейт экен. Тозоктон бизди шапаат кылып бейишке алып кетүүчү инсандар жок деп ушундай өкүнөт экен. Анан айтат экен, "Вала садиқин хамим", ушундай бир мээримдүү, чын ыхлас болгон досум да жок деп өкүнөт экен. Бул жерде шапаат кылуучулар деп айтып жатат аятта Алла Таала. Бирок капылар айтып жатат, шапаат кылуучулар бизге жок дейт дагы. Анан дагы өкүнгөнү бир чынчыл, садык болгон, мээрим төккөн чыныгы досум да жок деп айтат экен да. Досторум деген жок аятта. Мен досторум да жок, мага шапаат кылуучулар да жок деп көптүк түрмен айткан жок. Эмне үчүн десе, себеби тугандар, кыяматта шапаат кылуучулар көп болот экен. Шапаат кылуучу инсандар. Кимдер шапаат кылат десе, эң башында ошол пайгамбарлар экен. Арында пайгамбарлардын ичинде эң сап башында турган биздин пайгамбарыбыз. Шапаат ушунчалык кенен экен. Ошон үчүн көптөгөн пайгамбарлар бар, шапаат кылуучу өтө көп. Пайгамбарлардын жолун жолдогон ушундай оолия инсандар шапаат кылат экен. Пайгамбарлардын жолун жолдоп, сүннөтүн бекем кармап, динди үйрөтүп жүргөн аалым инсандар шапаат кылат дейт. Каарекелер Куран жаттап, ошол Куранга амал кылган каарекелер шапаат кылат дейт. Шейиттер шапаат кылат дейт. Шапаат кылуучу инсандар көп экен кыяматта. Кудайым ошондой инсандарды баарыбызга насип кылган болсун. Эми капыр адам айтып жатат, эртең кыяматта айтат экен, бизге шапаат кылуучулар жок деп өкүнөт экен. Андан кийин артынан айтат, жок дегенде бир жакын досум да жок дейт экен, шапаат кылуучу. Эмне үчүн досту бир эле дос айтып жатат десе, тугандар, көңүл буруңуздар. Бул дүйнөдө досум деген инсан өтө көп экен. Бирок Алла Таала айткандай, чыныгы эртең күнү сиз шапаат кыла тургандай, чыныгы достук ал 100дөн 1 болот экен, 1000ден 1 болот экен. Ошон үчүн эртең күнү капыллар дагы тозого түшүп калган мусулмандар ушинтип өкүнөт экен. Аттың менде бир чыныгы мени ушул тозоктон куткарып алып чыгып кете турган досум жокко деп өкүнөт экен тугандар. Байлыгың үчүн дос болгондор, мансабың үчүн дос болушу мүмкүн. Башка нерсең үчүн дос болушу мүмкүн. Мындай достор толтура. Алардын баары бул дүйнөдө. Бирок акыретке барып туруп, өзүнүн диндарлыгы менен, таквачылыгы менен түбөлүктүү тозоктон, ушундай жалындап жаткан оттон ортомчу болуп туруп, шапаат кылып, бейишке алып чыгып кете турган достор 100дөн 1, 1000ден 1, же миллиондон 1 чыгат дейт. Ошон үчүн капыллар дагы бул жерде эмне дейт, шапаат кылуучулар жок дейт дагы, аттың жок дегенде бир чыныгы досум болгондо деп өкүнөт экен. Туганды дагы жакындаткан жок. Туганың болуп туруп дагы сени ойлобосо, бирок чыныгы дос болуп туруп сени ойлосо, ал тугандан жакшыраак дейт. Ошон үчүн тугандар, кыяматка сизди куткара турган, кыяматта чыныгы азаптан сизди шапаат кыла турган досторду ушул дүйнөдө табайлы. Ошондой досторго мээнет кылайлы. Ошондой достор менен чогуу болойлу. Көңүл үчүн дос болуп койгон андай инсандар көп экен.